Алам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейла Шор кызы тааныштырам. Былтыр Баткенде балдар арасында кылмыштуулук 2 эсе көбөйгөн. Бул тууралуу Салам медиага облустук прокуратуранын коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Салимбек Бапов билдирди. Баповдун айтымында облус аймагында 2021 балдар арасында 46 кылмыш жасалган болсо, 2022 108 кылмыш катталып, 2 эсеге көбөйгөн. Анын ичинен көпчүлүгү уурулук болгон. Ал эми жаш балдарга карата чоңдор тарабынан 2021 37, 2022 40 кылмыш жасалган. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулук боюнча былтыр 2 кылмыш иши козголгон. Баткенде 1 миллион сомдон ашык контрабандалык жүк аныкталды. Мамлекеттик бажы кызматынан билдиришкендей, 14 мартта Баткенде Кыргыз жаранын башкаруусундагы Hyundai Porter үлгүсүндөгү унаа текшерүүгө алынып, кароодо автотранспорттун жүк бөлүгүнөн бажылыктар издөөдөн өткөндүгүн тастыктаган эч кандай документтери жок 798 кап өлчөмүндөгү жез сынык калдыктары табылган. Кармалган товардын жалпы салмагы 1,9 тонна. Ал эми орточо базар баасы 1 миллион 180 миң сомду түзгөн. Факт боюнча чогултулган материалдар териштирүү иштеринин алкагында Баткен облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди. КОИК менен Баткен айыл чарба багытында кызматташат. Кыргыз Республикасындагы айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоорунун алкагында Good Neighbors International эл аралык уюмунун өкүлдөрү менен Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев жолукту. Облустук бийликтин маалыматына караганда, жолугушууда негизинен облустун айыл чарба тармагын өнүктүрүү талкууланып, эки тараптуу кызматташуу сүйлөшүлдү. Тараптар биргелешкен аракеттердин арасында жаңы долбоорлор жана пландар жогорку сапатта ишке ашырылып, келечекте жемиштүү жана ийгиликтүү болооруна ишеничин билдиришти. Белгилей кетсек, Корея эл аралык кызматташтык агенттиги 2015 жылдан бери Баткен облусунун аймагында көптөгөн социалдык, экономикалык долбоорлорду ишке ашырып келет. Кызыл Кыянын көчөлөрүндө таштанды таштоочу урналар жана жол коопсуздугуна үндөгөн манекендер орнотулду. Бул тууралуу шаардык бийликтен билдиришти. Мындай демилге шаар аймагында алгачкы ирет болуп жатат. Мындан сырткары Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн жүрүшүндө санитардык тазалоо, айлана чөйрөнүн тазалыгын камсыз кылуу, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери жүрдү. Баткенде 50 кызматкер балдардын укугун бузууга жол берген. Бул тууралуу Салам медиага Баткен облустук прокуратурасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жылы прокуратура кызматкерлери тарабынан мамлекеттик органдарга 77 текшерүү жүргүзүлгөн. Анын натыйжасында балдарга карата укук бузуулар жаатында 211 мыйзам бузуу фактысы аныкталган. Анын ичинен 9 мамлекеттик кызматкерге эскертүү берилип, 50 кызматкер тартиптик жазага тартылган. Алар өз кызматтык милдеттерин аткарууда балдардын укугу боюнча мыйзамдардын аткарылышын кемчиликтерди кетирген. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.